Эң чоң сыноо пайгамбарыбызга өзүнүн бир туугандарынан келген. Адамга өзүнүн бир тууганынан келген сыноо жок экен. Чоң сыноо экен бул. Сенин аялың сага каршы чыгып турушу, сенин балдарыңдын сага каршы чыгып турушу, ата-энеңдин каршы чыгып турушу, субханалла. Сен талаш бир туугандарың, эне жагынан бир туугандарың некен? Ушунча некен алар пайгамбарды өз элинен кубалады, жеринен кубалады, жалгыз калтырышты, аркасынан душманчы өлтүргөнгө чейин кылышты. Мага дейт, пайгамбарлардын бардыгына келген сыноодон да көбүрөөк сыноо келди дейт. Көрдүкпү? Бирок пайгамбар саллаллаху алейхи мага кечирди. Карасаң кандай кечирим? Демек, бул сиздин кулк мүнөзүңүздүн бийик даражага чыгышынын белгисин билгиң келсе, анда канчалык сага оорчулук, запкы келтирген, сени ушундай бир эң төмөн даражага түшүргөн адамды мен сени кечирдим деп айтсаң, демек сен сересине чыктың. Бийик даражадагы кулк мүнөзүнүн ээси экенсиң. Мына жакшылык деген ушундай. Бирок сен бирөөнү кечирип коюп, ойлоба мен тигини кечирип койдум, болду. Жок, андай эмес. Сен өзүңө жакшылык кылдың. Өзүңдү тозоктон сактадың. Өзүңдү мен тозокко чейинкисин айтайын. Бул дүйнөдө биринчиден жүрөгүңө тынчтык келди. Ушундай кыжалат болуп, сени жеп турган нерсени кечирдим дегенде жок болуп кетти. Биринчиден жан дүйнөң тынчып түштү. Машалла. Бул жерде көрсө груз жүрүптүр да, ондай толтура 1 тонна мешөктү көтөрүп алып жүрүпсүң, ондай таш, колтойгон таш аркаңа ээрчитип алыпсың да. Көрсөң ачууң келет, жиниң келет, баягы караң келет, сүйлөгүң келбейт, элдин өчүнө чай ийсем дейсиң, титирейсиң, сахарың көтөрүлөт ошо эмесечи. Мына ошол нерсе. Бул дүйнөдөн эле субханалла Алла таала сени алып койду. Эми кара. Экинчи пайдасы, өлүп аткан мезгилиңде эгерде жүрөгүңдө бирөө таш болбосо, оозуңан келмең ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деген келме чыгыш жеңил болот керек. Малекул маут, өлүмдөрдүн падышасы Азраил алейхиссалам пайгамбарыбызга Меираж кечинде айтып өткөн. Айтып кой дейт өз үммөтүңө. Жүрөгүнө таш кылып, бирөөнү оорчулук кылып жүрөгүнө алып келбесин. Мен ал мезгилде субханалла азаптайм. Азап менен жанын аламын дейт. Жүрөгү бош, тынчтыкта болгондор, жүрөгү ыйманга толгондор, алар жан бериши оңой экен да. Камырдан кыл суургандай.